18 bölüm. Ысрайыл падышасы Эйла уулу Ошиянын падышачылыгынын 3-жылында Жүйүт падышасы Ахаз уулу Хиския такка отурду. Ал такка отурганда 25 жашта эле. Ал Иерусалимде 29 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Абы, ал Захариянын кызы эле. Ал атасы дөөттөй болуп, теңирге жаккан иштерди кылды. Ал бутканаларды жок кылды, буркандарды талкалады, Ашейра мамысын кыйды. Ошондой эле Муса жасаган жез жылаанды кыйратты. Себеби Ысрайыл уулдары ошол күнгө чейин ага арнап жипар жыттуу зат түтөтүшчү жана аны Нехуштан дешчү. Ал Ысрайылдын Кудай теңирине таянчу. Бардык Жүйүт падышаларынын арасында андан мурун да, андан кийин да андай падыша болгон эмес. Ал теңирге жабышты, андан четтеген жок. Теңирдин Мусага берген осуяттарын аткарды. Теңир аны менен болду. Кайда гана барбасын, ал бардык жерде акылмандык менен иш кылды. Ашур падышасынан бөлүнүп, ага кызмат кылбай калды. Ал пелиштиктерди Азага чейин жана анын жанындагы күзөт мунарасынан Сепилдүү шаарга чейин талкалады. Хиския падышанын падышачылыгынын 4-жылында, башкача айтканда Ысрайыл падышасы Эйла уулу Ошиянын падышачылыгынын 7-жылында Ашур падышасы Шалманесер Самарияга келип аны курчап алды. Аны 3 жылдан кийин басып алды. Хискиянын падышачылыгынын 6-жылында, башкача айтканда Ысрайыл падышасы Ошиянын падышачылыгынын 9-жылында Самария басылып алынды. Ашур падышасы Ысрайылдыктарды Ашурга көчүрүп, аларды Халахка, Хаборго, Гозан дарыясынын боюна жана Мадайдын шаарларына отурукташтырды. Анткени алар өздөрүнүн Кудай теңиринин үнүн укпай, анын келишимин бузушту. Теңирдин кулу Муса берген осуяттарды укпай да, аткарбай да коюшту. Хиския падышанын падышачылыгынын 14-жылында Ашур падышасы Санхейрип Жүйүттүн чептүү шаарларынын баарын басып алды. Ошондо Жүйүт падышасы Хиския Лакишке Ашур падышасына мындай деп айттырып жиберди: "Мен айыптуумун, артка кайт, кандай салык салсаң да төлөйүн." Ашур падышасы Жүйүт падышасы Хискияга 300 талант күмүш жана 30 талант алтын салык салды. Хискияга теңирдин үйүндөгү падыша сарайынын казналарындагы бардык күмүштү берди. Ошол учурда Жүйүт падышасы Хиския өзү алтын менен каптаткан теңир үйүнүн эшиктериндеги, эшиктин кашектериндеги алтындарды чыгарып Ашур падышасына берди. Бирок Ашур падышасы Лакиштен тартанды, Рапшакты жана Рапсаристи көп аскер менен Хиския падышага Иерусалимге жөнөттү. Алар Иерусалимге келип, Жуугуштун талаасына кеткен жолдогу жогорку көлмөнүн суу түтүгүнүн жанында турушту. Анан алар падышаны чакырышты. Ошондо падыша сарайынын башчысы Хилкия уулу Элиаким, катчы Шебна жана тарыхчы Асап уулу Жаах чыкты. Рапшак аларга мындай деди: "Хискияга айткыла, улуу падыша Ашур падышасы мындай дейт: Сен деги эмнеге таянып жатасың? Согушуу үчүн кеңешчилерим менен күчүм бар дегенсиң. Бирок мунуң болбогон сөз. Мага каршы чыккыдай сен азыр кимге таянып жатасың? Сен сынык таякка, Мисирге таянып жатасың. Ага ким таянса, ал анын алаканына кирип көзөп өтөт. Мисир падышасы фараонго таянгандарга мына ушундай болот. Эгерде силер мага өзүбүздүн Кудай теңирибизге таянабыз дей турган болсоңор, анда ал Кудайыңардын курмандык чалынуучу жайлары менен бутканалардын Хиския алып салып, Жүйүт менен Иерусалимге, Иерусалимдеги ушул гана курмандык чалынуучу жайдын алдында табын кыла дебеди беле? Ошол Кудайыңарга таянып жатасыңарбы? Ошондуктан менин мырзам Ашур падышасы менен келишим түз. Мен сага 2000 ат берем. Аларга чабандес таба аласыңбы? Сен менин мырзамдын эң кичине кулдарынын бирин жеңе аласыңбы? Мисирдин аттары менен майдан арабаларына таянып жатасыңбы? Мен бул жерди билдирүүгө теңирдин эркисиз келиптирминби? Мага теңир бар, ал жерди бүлдүр деп айткан. Хилкия уулу Элиаким, Шебна жана Жаах Рапшактан: "Кулдарың менен арамей тилинде сүйлөш, себеби биз ал тилди түшүнөбүз. Биз менен Жүйүт тилинде сүйлөшпө, дубалдагы эл укпай эле койсун" деп өтүнүштү. Рапшак аларга: "Мырзам мени ушул сөздү мырзаң экөөңө айттырганы жибериптирби?" "Жок, ал мени силер менен кошо өздөрүнүн заңын жеп, заарасын ичиш үчүн дубалда отурган кишилерге да айттырганы жиберген" деди. Анан Рапшак туруп, Жүйүт тилинде мындай деп кыйкырды: "Улуу падыша Ашур падышасынын сөзүн уккула. Падыша мындай дейт: Хиския силерди азгырбай эле койсун, анткени ал силерди менин колумдан куткара албайт. Теңир бизди сактайт. Бул шаар Ашур падышасынын колуна салынып берилбейт" деп Хиския силерди теңир менен үмүттөндүрбөй эле койсун. Хискияны укпагыла, анткени Ашур падышасы мындай дейт: "Шаарыңардан чыгып, мени менен тынчтык келишимин түзгүлө. Мен келип силерди өзүңөрдүн жериңердей нанга, шарапка, жемишке, жүзүмгө, зайтун дарагына жана балга бай жерге алып кеткенге чейин
Ар ким өзүнүн жүзүн багынын анжыр дарагынын мөмөсүн жеп, өз кудугунан суу ичет. Менин айткандарымды кылсаңар, өлбөй тирүү каласыңар. Бизди Теңир сактайт деп силерди азгырып жаткан Хискияны укпагыла. Кайсы элдин кудайы Ашур падышасынын колунан өз жерин сактап калды эле? Арпад менен Хаматтын кудайлары кайда? Сепарбайымдын жана Эйнанын жана Ибанын кудайлары гана. Алар Самарияны менин колумдан сактап калышты беле? Ушул жерлердин кудайларынын кайсынысы менин колумдан өз жерин сактап калды эле? Анан кантип Теңир менин колумдан Иерусалимди сактап калсын? Эл унчуккан жок. Ага бир да сөз менен жооп берген жок, себеби падышанын ага жооп бербегиле деген буйругу бар эле. Падыша сарайынын башчысы Хилкия уулу Элиаким, катчы Шебна, тарыхчы Асап уулу Жах айрылган кийимдери менен Хискияга келишип, Рапшактын сөздөрүн айтып беришти. Ыйык элчи Павылдын Филимонго жазган каты. Иса Машаяк үчүн туткунга алынган мен Павылдан, бир тууганыбыз Тиметейден сүйүктүү бир тууганыбыз жана кызматташыбыз Филимон сага. Сенин үйүңдө чогулган жыйынга, сүйүктүү бир тууганыбыз Апияга, биз менен бирге күрөшкөн Архипке салам. Атабыз Кудай жана Теңирimiz Иса Машаяк силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Сенин Теңир Исага болгон ишенимиң жана бардык ыйыктарга болгон сүйүүң жөнүндө угуп, сыйынган сайын сени издеп, Кудайыма дайыма ыраазычылык билдирип жатам. Машаяк Исадагы байлыгыбызды таанып билишиң үчүн сенин ишеним жолундагы жашооң таасирлүү болсун деп сыйынам. Анткени сенин сүйүүң мени абдан кубантты жана сооротту. Себеби бир тууганым сен аркылуу ыйыктардын көңүлү көтөрүлдү. Ошондуктан сага эмне кылууну буйруганга Машаяк жолунда зор кайраттуулугум бар болсо да, мен Павыл карыя катары да, азыр Иса Машаяк үчүн туткунга алынган адам катары да сенден сүйүү менен өтүнүүнү туура көрдүм. Мен түрмөдө отурганда уулум болуп калган Онесим тууралуу сенден өтүнөмүн. Ал бир кезде сен үчүн пайдасыз болчу, бирок азыр сага да мага да пайдалуу. Мен аны кайра сага жөнөтүп жатам. Аны менин жан боорум катары кабыл ал. Мен жакшы кабар үчүн түрмөдө отурганда, ал мага сенин ордуңа кызмат кылышы үчүн аны жаныма алып калууну каалагам. Бирок сенин макулдугуңсуз эч нерсе кылгым келген жок. Анткени жакшы ишиңди аргасыздан эмес, өз ыктыярың менен кылышыңды кааладым. Анесимдин убактылуу кетип калышы мүмкүн. Мындан ары сен аны кул катары эмес, кулдан жогору сүйүктүү бир тууган катары түбөлүккө кабыл алышың үчүн болгондур. Ал мен үчүн кымбат. Ал эми сен үчүн адам катары да, Теңир жолундагы бир тууган катары да андан бетер кымбат. Эгерде сен менин досум болсоң, анда аны мени кабыл алгандай кабыл ал. Эгерде ал сага зыян келтирген болсо, же сага карыздар болсо, менин мойнумда болсун. Мен Павыл муну өз колум менен жазып жатам. Мен төлөп берем. Сен өзүң да мага карыз экениңди айткым келбейт. Ооба бир тууганым, Теңир жолунда сенин пайдаңды көргүм келет. Машаяк жолунда менин көңүлүмдү тынчтандыр. Сени тил алат деп ишенем. Айтканымдан да көптү кыларыңды билем. Ошондуктан жазып жатам. Ошондой эле мен үчүн орун даярдап кой. Анткени силердин сыйынууңар боюнча Кудай мени силерге белек кылат деп үмүттөнөм. Машаяк Иса үчүн мени менен бирге туткунга алынган Эпафрас, менин кызматташтарым Марк, Аристарх, Демас жана Лука сага салам айтып жатышат. Теңир Иса Машаяк силерге ырайымын төгүп, рухуңар менен бирге болсун. Амин. 11 бөлүм. Таң атканда Ысрайыл падыша сөйлөдү. Ысрайылды мен жаш чагынан сүйдүм. Мен уулумду Мисирден чакырып алдым. Аларды чакырып жатышты. Бирок алар улам алыстап жатышты. Алар Баалга арнап курмандык чалып, буркандарга жыпар-жыттуу зат түтөтүп жатышты. Мен өзүм Эпрайымга басканды үйрөткөм. Аны өз колума салып көтөрүп жүргөм. Алар болсо өздөрүн айыктырып турган мен экенимди билишкен жок. Мен аларды адамдык байланыш менен, сүйүү байланышы менен алып жүрдүм. Мен алар үчүн алардын ооздугун алып салган кишидей болдум. Эңкейип аларга тамак берип турдум. Ал Мисирге кайра барбайт, бирок Ашур анын падышасы болот. Анткени алар мага кайрылууну каалашкан жок. Ошон үчүн анын шаарларына кылыч шилтенет, дарбазаларын талкалайт, аларды өздөрүнүн жаман ойлору үчүн жеп жутат. Менин элим менден баш тартканын койгон жок. Аны жогору жакка чакырышса да, анын ичинен эч ким көтөрүлгөн жок. Ибрайым, сени кантип салып берейин? Ысрайыл, сени кантип таштап коеюн? Сага кантип адамага кылгандай, Себоимге кылгандай кылайын? Менин жүрөгүм өзгөрүлдү. Менин бүт аём ойгонду. Мен өзүмдүн катуу каарым боюнча кылбайм. Ибрайымды жок кылбайм, анткени мен
Кудаймын, адам эмесмин. Силердин араңарда ыйыкмын, мен жок кылуучу каарым менен келбейм. Алар арстанга окшоп үн салган теңирдин артынан жөнөшөт. Ал үн салганда батыштагы уулдар титиреп келишет. Алар Мисирден куштардай болуп, Ашур жеринен көгүчкөндөрдөй болуп талпынып келишет. Ошондо мен аларды үйлөрүнө киргизем дейт Теңир. Ибрайым мени алдамчылык менен, Исраил амалкөйлүк менен курчады. Жүйүт болсо Кудайга ишенимдүү, ыйыкка ишенимдүү болгон жок. 131 Забур. Теңир дөөт эсте, анын бардык кайгысын эсте. Анын Теңирге кандай ант бергенин, Жакыптын кудуреттүү Кудайына кандай убада бергенин эсте. Мен өз үйүмө кирбейм, өз төшөгүмө жатпайм, көзүмдү ирмебейм, кирпик какпайм. Теңирге жай тапмайынча, Жакыптын кудуреттүү Кудайына турак жай тапмайынча уктабайм. Мына биз аны Ефратада турат деп укканбыз. Биз аны Жахар талааларынан таптык. Анын келишим сандыгы турган жерге баралы, анын бутунун алдына жыгылып таазим кылалы. Теңир, тур, өзүң турган жерге кел. Сени менен кошо өзүңдүн кудуретиңди көрсөткөн келишим сандыгыңда келсин. Сенин ыйык кызмат кылуучуларың адилеттикти жамынышат, сенин ыйыктарың кубанышат. Өз кулуң дөөт үчүн өзүңдүн майлаганыңдын жүзүн четке какпа. Теңир дөөткө өз чындыгы менен сенин тактыңа сенин тукумуңдан отургузам деп убада берген. Андан баш тартпайт. Эгерде сенин уулдарың менин келишимимди жана аларга үйрөткөн аяндарымды сакташса, анда алардын уулдары да түбөлүк сенин тактыңда отурушат. Анткени Теңир Сионду тандап алды, аны өзүнө турак жай кылууну каалады. Бул менин түбөлүк жайым, ушул жерге жайгашам, анткени мен ушул жерди жактырып калдым. Анын тамагына бата үстүнө бата берем, анын жардыларын нанга тойгузам. Анын ыйык кызмат кылуучуларына куткарылуу кийгизем, ошондо анын ыйыктары кубанышат. Ал жерде дөөттүн мүйүзүн кайрадан көтөрөм, өзүмдүн майланганыма чырактан коем. Душмандарына маскарачылык кийгизем, ал эми анын башында таажы жаркырап турат. 132 Забур. Бир туугандардын чогуу жана ынтымактуу жашаганы кандай жакшы. Кандай сонун? Бул Арундун башына коюлуп, сакалына, чапанынын этегине аккан кымбат баалуу зайтун майы сыяктуу. Бул Сион тоолоруна түшкөн Хермондун шүүдүрмү сыяктуу. Анткени Теңир ал жерге өзүнүн батасын, түбөлүк өмүрдү берген. 133 Забур. Түнкүсүн Теңирдин үйүндө турган Теңирдин бардык кулдары Теңирди азыр даңктагыла. Колдоруңарды ыйык жайга сунгула жана Теңирди даңктагыла. Асман менен жерди жараткан Теңир сага Сиондон батасын берет.